Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 29 март 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Мады тарапта жайгашкан, баарыңыздар эле билген Башбулак айылынан сатыла турган жерин аянты 8 сотук болгон ушул үй тууралуу маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, документи так. Жери 8 сотук. Тегиз экен. Анан жакшы жери 4 тарабы тең ушундай пескалык забор менен тосулган ограждение болгон. Бул жерде таза суу бар, свет бар, интернет, Wi-Fi келген, прожекторлор дагы көчө боюна орнотулган. Тондар ушул үйдөн баштап Ош Алай трассасына 300 метр гана чыгат. Кийин келип өзүңүздөр дагы таң каласыздар. Анан шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Алмашуу жолдору дагы бар. Ошону айтып кой деп ээси мага маалымат берди. Жакшы, сонун. Караңыздар, бардыгы жакшы. Ошко шаарга деле 25 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Тондар жүрүңүздөр, мен азыр жол тарапка чыгып сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип үй тууралуу дагы да бир толук маалымат берем. Мен турган жер Башбулак айылы. Эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, Башбулак айылына кирип келе бересиздер. Ориентирди сиздер Башбулакта жайгашкан мына бул Кочкорго алсаңыздар болот туугандар. Мына Кочкор көрүп атасыздарбы? Ошого жетпей, мына асфальт көчөгө кирип 100 метр жүрүп, анан оң тараптагы биринчи көчөгө кирип, түз чыгып барсаңыздар, ошол көчөнүн аяк тарабында сатылуучу үйүбүз турат. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү үйдүн алдына дагы келдим. 300 метр гана кирип келгениңиздерде, могул жакта катар үйлөр башталат. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Природный сонун тынч жерлердин бири. Ош Алай трассасына 300 метр гана чыгат туугандар. Көрүп атасыздарбы? Так, сатылуучу үйүбүз ушул. Көчө тараптан ушундай көрүнөт экен. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп маалымат алып кетесиздер. Үйдүн жери 8 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Анан условияларына келе турган болсок, суу бар, свет бар, прожекторлор орнотулган. Анан үйдүн 4 тарабы мына ушундай пескаблок забор менен тосулуп, чек аралары такталган. Үйдүн чек арасы ушул жерден башталат туугандар. Мына караңыздар. Пескаблок забор менен тосуп койгон. Могул жерде бош орундук. Бул жерге Кудай буйрса өзүңүздөр каалагандай кылып ворота орнотуп аласыздар. Могул жакта болсо үйү плюс даяр бизнес помещениясы. Бул жерге Кудай буйрса сиздер продуктовый магазин ачып алсаңыздар дагы жакшы доход болуп турат туугандар. Жакшы, сонун. Шаарга деле жарым саатта кирип барасыздар, ашып кетсе. Кызыл китеби бар, документи так. Анан туугандар, шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Же болбосо нак акчага сатылат. Так, кандай кылайлыбыз туугандар? Биринчи мынау помещение, анан бир комната үйүн көргөзүп берели. Бышкан кирпич, черный потолок болгон, электромонтаж бүткөн, айнек терезелери, эшиктери коюлуп, ылый тарабы деле шербен деп коебу, ошо менен толтурулган. Продуктовый магазин ачыңыздар туугандар, алыпчы. Билинбегенмен адамдар кирип чыгып соода боло берет. Соодада береке бар деп коет го. Ушундай. Так, бул жак да бир комната. Өзүңүздөр бул жакта жашай бересиздер туугандар. 2 комната экен ошондо. Жок, продуктовый магазин ачпайм деп турган болсоңуздар, нол жагын деле бир комната кылып жилой кылып аласыздар. Чоң кенен комната болот, Кудай буйрса. Так, анан нол жактан деле эшиги бар. Мага жаккан жери 8 соток. Кеңир экен. Кызыл китеби бар, документи так, бардыгы жакшы. 4 тарабы тосулган. Нол жакта деле кичинекей эшиктин местасы бар. Мал, уй-гой, жылкы багып кала турган болсоңуздар, ушул жактан деле эшик орнотуп кирип чыгып турасыздар. Так, бул жакты ээси негизи план боюнча малкана кылаган деп айтты. Эми сиздер карап көрөсүздөр. Малкана, тооккана кылып алсаңыздар болот. Же болбосо үй салсаңыздар болот, узундан кылыпчы. Өзбекский вариант кылып. Калсаңыздар, мына нол жакта деле бош орундук бар экен. Калсаңыздар, нол тарапка кеңири үйдү салсаңыздар болот. Карап көрөсүздөр. Жери 8 сотук болуп атпайбы? Каалагандай кылып пландаштыра бересиздер. Так, мына нол жагында деле кошумча курулуштары бар. Ошол тараптан деле кичинекей бир эшиги турат, көрүп атасыздарбы? Нол жакта болсо тандыры, навес. Мына мен жана айткан экинчи эшиги ушул жактан деле кирип бара бересиздер, магазин ачып калсаңыздар. Жакшы, негизинен сонун. Эң негизгиси бышкан кирпич. Лотокторду деле орнотуп койдум деди. Калсаңыздар лотокту алып туруп,
көчө боюнан деле казып коюптур. Ошол тарапка лотокту киргизип орнотуп койсоңуздар болот. Карап көрөсүздөр туугандар. Эми вариант катары айтып коебой деп эсиз суранда. Лайктан басыңыздар, дос, таныш, туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар, кирип көрүп коюшсун. Негизи азыр үй ушундай издегендер көп. Группаларга жөнөтүп коюңуздар. Издегендер көп туугандар. Андыктан алар дагы кирип көрүшсүн. Шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, алмашуу жолдору бар экен. Эсине чалып айтып көрөсүздөр. Баасын келишип алмашып аласыздар. Караңыздар. Кеңиреде 8 сотук болгондо 20га 40 болот. Узун трасса. Кызыл китеби бар. Чоң трассага 300 метр. Башбулакта мектеп, бала бакча, мечит, магазин, айлык мөт, заправка, самомойка бардыгы бар. Кафелер ачылып кеткен. Кыскасы жакшы айылдардын бирине айланды. Шаарга 25 мүнөттө кеңире жетесиздер туугандар. Мен канча жолу барып келип бул жака көп келем, Башбулакка. 25 мүнөттө жөн эле келип калам. Так, ушундай маршруттук каттамы деле бар өзүнүн Башбулактын, билесиздер, Каратайдыкы деле бар керек болсо. Эми үйдүн баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар. Канча деди? 4 миллион 800 миң сом. Анан кеми бар.